Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турчу темабыз кесиптик сөздөр деп аталат. Демек, бүгүн биз силер менен кесиптик сөздөр деген эмне экенин, ага кайсы сөздөр кирээрин билебиз жана аларга карата ар кандай тапшырмаларды аткарабыз. Балдар, кесип деген сөздү абдан жакшы түшүнөт болушуңар керек, Кесип деген бул адамдардын жумушу, иши. Кесиптер ушул адамдарга кызмат кылуу үчүн жаралган экен. Бизде кесиптер абдан көп. Мисалга алсак, мугалим, дарыгер, уста, айдоочу, эсепчи, сугатчы, куруучу, сүрөтчү, мергенчи. Абдан көп кесиптер бар экен. Ар бир кесип ардактуу экен. Эми балдар, бул кесиптердин кыргыз тили менен кандай байланышы бар? Мына ушуга токтолобуз. Көрсө балдар, ар бир кесип ээси өзүнүн кесибинде, башкача айтканда жумушунда такай колдонуп жүргөн сөздөр бар экен. Мына ошол сөздөр кесиптик сөздөр деп аталат экен. Демек, кайсы бир кесипке байланыштуу, ошол кесипте иштеген адамдар тарабынан колдонулган гана сөздөрдүн тобу кесиптик сөздөр деп аталат экен. Мисалы балдар, өтүкчүлүк кесипти аркалаган адам болсо, өтүкчү болсо, ал күнүмдүк өзүнүн жумушунда иштеп жатканда така, конч, апкыт, таман деген сөздөрдү абдан көп колдонот. Өтүкчүлүк кесиптен сырткаркы адамдар бул сөздөрдү күнүмдүк сөзүндө көп колдоно бербейт экен. Ошол сыяктуу эле балыкчы дагы тоор, сазан, кайырмак, кадоо деген сөздөрдү балыкчылар көп колдонушат экен. А эгерде мугалим болсо кесиби анда мектепте жумушунда иштеп жатканда ал журнал, бор, танапис, класс деген сөздөрдү абдан көп колдонот. Ал эми бул кесипте иштебеген адамдар бул сөздөрдү дээрлик колдонбошу мүмкүн. Демек, балдар, кесиптик сөздөр дегенди түшүндүңөр деп ойлойм. Кесиптик сөздөр бул ошо кесипке байланыштуу кесибинде адамдар колдонгон сөздөр экен. Балдар, кесиптик сөздөр деген эмне экенин эрежеңерге дагы жазып койгула, кийин унутуп калбаш үчүн. Андан кийин дептерлериңерди алып чыгып, ушул кесиптик сөздөргө байланыштуу тапшырмаларды аткаралы. Биринчи тапшырма бул класстер түзүү. Мен силерге 3 класстер кетирдим. 3 класстерде 3 башка сүрөт турат. Мына ошол сүрөттөр кайсы кесип ээлери, биринчи кесибин табасыңар, сүрөттүн ордуна кесиптин аталышын жазасыңар. Жана чекелерине ошол кесип ээлери өзүнүн кесибинде кайсы сөздөрдү көп колдонот, кесиптик сөздөрүн жазып чыгабыз. Андан кийин класстерди аткарып бүткөндөн кийин экинчи тапшырмага өтөбүз. Бул жерде 3 кесип жазылган жана ал кесип ээлери колдонгон сөздөр жазылып турат. Карайсыңар, анан дал келтиресиңер жебелери менен. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.